Куда күтүү, өкүл ата, өкүл апа шайлоо Кыргызстанда бизнеске айланганбы? Кудалар менен нам повезло, Аябай жакшы кишилер, Бирок аларга биз менен не повезло да. Президенттер, депутаттар, атка минерлер келин алып, кыз узатып, уул үйлөшүп, куда түшүшүп, айтор сүйүшкөндөрдү гана кошпостон, керектүү бир саясатчы менен дагы жакындашып, же болбосо каймактуу кызматка жол ачып алышат. Саясатта кудалашуу илгертен эле бар болчу жана бүгүнкү күнгө чейин сакталып, уланып келет. Кудалар, ырыстыга сыйырмактар болсун анаңар. Кудалар, балдарыбыз баш кошуп келди кубанар. Бирок саясатта жүрүп, башка саясатчылар менен кудалашуу бул соодалашуу же жөн гана эки жаштын баш кошуусубу? Албетте бул суроого жоопту кудалар жана балдар эле билишпесе, биз божомолдоп гана кое алабыз. Ошентсе дагы бүгүнкү чыгарылышта ким кимдин кудасы экенин дагы бир ирет эске салабыз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова. Салам. Сөздү президент Садыр Жапаровдон баштасак, бийликке жаңы келгенде мамлекет башчы кудаларын кошо ала келген. Бар, андай катачылык бар, мойнума алам. Мен танбайм. Бирөө алыс кудам болот, бирөө жакын кудам болот. Бул кудам билбей атат окшойт, куда? Мен сиздин бир туган кудаңыз болом. Бул болсо сизге двоюродной болуп калат. Кудаларынын бири Турусбек Түмөнбаев 2020 жылы октябрь айынын соңунда Мамкаттоого караштуу Уна мамлекеттик ишканасынын башчысы болуп дайындалган. Ал Садыр Жапаровдун эжеси Акат Жапарованын жолдошу Таалайбек Түмөнбаевдин бир тууган иниси. Бирок өткөн жылы сентябрь айында Турусбек Түмөнбаев кызматынан кол жууган. Анткени ал өткөргөн $500 миллиард сомдук тендерде утуп алган компания менен анын байланышы бар экенин журналисттер иликтеп чыгышкан. Садыр Жапаровдун экинчи кудасы Таштанбек Каймазаров. Ал дагы 2020 жылы 21 октябрда мамлекеттик миграция кызматынын төрагалыгына дайындалган. Таштанбек Каймазаров Садыр Жапаровдун дагы бир эжеси Райкүл Жапарованын кудасы. Бирок үстүбүздөгү жылдын апрель айында кызматынан бошоп калган. Садыр Жапаров кудаларын каймактуу кызматтарга кандай себеп менен алып келгенин түшүндүрүп берген. Айтымында 2020 жылы октябрда жүз берген тополоңдон кийин башаламандыкты алдын алуу максатында бийликке жакын адамдарын ала келген. Башаламандык кылбасын, банктардан акчалар чыгарып кетпесин, ушундай чек аралардан баягындай машинелер менен чыгып кетпесин деп порядок келтириш үчүн шашылыш түрдө койгондо ушул экөө арасында болуп калды. Өлкөдөгү экинчи адам Акылбек Жапаров, министрлер кабинетинин төрагасы. Бул кишинин дагы убагында бийик кызматта отуруп кеткен жана майлуу сүттүү креслолорду ээлеп турган кудалары бар. Казан эт кайна, Аскар кудам май чайна. Казан эт кайна, Аскар кудам май чайна. Мимузага үйлөнбөсөң, апа болом деп чыккан. Мимузага үйлөнбөсөң, апа болом деп чыккан. Алсак Акылбек Жапаров менен Асылбек Жээнбеков кан кудалардан болушат. Асылбек Жээнбековдун кызы Акылбек Жапаровдун келини болот. 2 жаш былтыр 25 декабрда баш кошушкан. Бирүүнүңө өбөт кылдыда жөлөк болуп, бирин курматтап сыйлап, Кудайым силерге бекем чимдес узун бактылуу өмүр берсин. Эске салсак, Асылбек Жээнбеков убагында жогорку кеңештин депутаты, парламенттин спикери болууга жетишкен. Агасы Сооронбай Жээнбеков бийликте отурганына карабастан депутаттык мандатын тапшырып берген эмес. Былтыр Акылбек Жапаровдун демилгеси менен Кумтөр кен жеринде текшерүү башталгандан кийин июнь айында Асылбек Жээнбеков Кумтөрдөгү коррупцияга шектелип камакка алынган. Бирок үлпөт тойго саналуу күн калганда 9 декабрда эркиндикке чыгарылган. Анткени жогорку кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбековду кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдугун бербей коюшкан. Куданын жакшысы
суу кечирет дечү эле. Туп-туура айтып атат. Акылбек Жапаровдун дагы бир кудасы учурда Түндүк Чыгыш бажысында жетекчи болуп иштейт. Ал Нурбек Алимов. Бул тууралуу Темиров Лайфтын журналисттери даярдаган иликтөөдөн белгилүү болду. Акылбек Жапаровдун Рахатбек Жапаров деген иниси бар. Ал жаза аткаруу мамлекеттик кызматтын башчысынын орун басары. Анын Султан аттуу уулу бар. Анда анын Facebook баракчасын ачып көрөлү. Мынакей, Нурбек Алимов анын постунда ыр түрүндө комментарий жазып, аны жээнин деп атаган. Рахатбек Жапаровдун аялы Нургүл Алимова тизме порталына кирип, алардын фамилиялары дагы окшош Шакировичтер экенин аныктады. Жыйынтыгында Нурбек Нургүл Алимовдун иниси Акылбек Жапаровдун кудасы экенин белгилүү болду. Нурбек Алимов Түндүк Чыгыш бажысын бүгүнкү күнгө чейин жетектеп келет. Журналисттер Алимовдун карьерасы 2020 жылы бийлик алмашкандан кийин көккө учканын аныкташкан. Да. Уктадыңыз ба? Жок. Мен бир бизнес ачып аттым эле. Жакшы. Ошого бизнеске бир 50 миң, 60 миң доллар болсо бере аласызбы? Убагында убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон. Учурда Малайзияда элчилик кызматты аркалап жүргөн Азимбек Бекназаровдун кудалары дагы жөн кишилерден эмес. Бекназаровдун уулу Жогорку кеңештин мурунку депутаты Мыктыбек Абдылдаевдин кызына үйлөнгөн. Эске салсак, Мыктыбек Абдылдаев 2002-2005 жылдары башкы прокурор, парламенттин 5 жана 6 чакырылышынын депутаты. Эрнис Бекназаров менен Мерим Абдылдаева 2007 жылы баш кошуп 2 уулду болушкан. Ал эми Жээнбековдордун үй бүлөсү болсо көрүнүктүү кишилерден куда күтүшөт. Дегеним, Сооронбай Жээнбеков кызын Жогорку кеңештин мурунку депутаты Алиярбек Абджалиевдин уулуна берген. Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун жалгыз кызы Бактыгүл Шарипова Алиярбек Абджалиевдин уулу Атабек Абджалиевке турмушка чыккан. Алардын ортосунда бир баласы бар. Мурунку президенттер тууралуу айта турган болсок, Алмазбек Атамбаевдин кудасы милициянын генерал-майору Алымбай Султанов убагында баңгизаттарды көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын жетекчиси жана Жогорку кеңештин депутаты болуп иштеген. Анын уулу Семетей Султанов Алмазбек Атамбаевдин кызы Динарага үйлөнгөн. Атамбаевдин күйөө баласы Кыргызстандын футбол федерациясын көпкө чейин жетектеп 2019 жылы кызматынан кеткен. Семетей Султанов менен Динара Атамбаеванын бир уул, бир кызы бар. Убагында чуу жаратып, элдин оозунан түшпөгөн дагы бир саясатчы Мелис Мырзахматов куданы өз чөйрөсүнөн тапкан. Тагыраагы Мелис Мырзахматовдун уулу Жогорку кеңештин мурунку депутаты Искандер Гайпкуловдун кызына үйлөнгөн. Нурлан Мырзахматов менен Гүлмира Гайпкулова 2009 жылы баш кошушкан. Учурда 2 кыз, бир уулду тарбиялап жатышат. Мелис Мырзахматов Жогорку кеңештин 4-чү чакырылышынын депутаты. 2009-2013 жылдары Ош шаарынын мэри болгон. Кийин коррупция боюнча айыпталып, издөөгө алынып, көп жылдар бою чет өлкөдө жүрүп, мекенине 2020 жылдан кийин кайтып келген. Искендер Гайпкулов Жогорку кеңештин 3-6 чакырылышынын депутаты, эсеп палатасынын төрагасы болуп иштеген. Атамекен фракциясынын мурдагы лидери Өмүрбек Текебаев мандатынан ажыратылгандан кийин анын ордуна депутат болуп келген. Сооронбай Жээнбековдун тушунда өкмөт башчы кызматын аркалаган Кубатбек Бороновдун кудасы дагы мурунку депутат. Ал Жогорку кеңештин 5 чакырылышынын парламентарийи Замирбек Алымбеков. Тагыраагы Кубатбек Бороновдун келини Замирбек Алымбековдун кызы. Негизи эле кудалашкан саясатчылар өтө арбын. Алардын арасында Салымбековдор дагы бар. Алсак Жогорку кеңештин 3 жана 5 чакырылышынын депутаты, Дордой ассоциациясынын президенти Аскар Салымбековдун бир тууганы Мамытбай Салымбековдун уулу Жогорку кеңештин 3 жана 5 чакырылышынын депутаты. 2003-2004 жылдары юстиция министрлигин аркалап, 2004-2008 жылдары Жогорку соттун төрагалык кызматын ээлеген Курманбек Осмоновдун кызына үйлөнгөн.
Жумабек Салымбеков жана Нурзат Осмонова 2011 жылы баш кошушкан. Учурда бир уул менен 8 кыздарын тарбиялап жатышат. Нурзат 2011 жылы Ата Журт партиясынан жогорку кеңешке депутат болуп шайланып, жарым жыл иштеген. Жумабек Салымбеков болсо Бишкек шаардык кеңештин депутаты. Бир гана кудалар эмес, өкүл ата, өкүл апа институту дагы өзүнчө бир инструментке айланган сымал. Өкүл аталар бизди отко киришпей эле тияка киргизди го. Каяка тияка? Багдөлөтүк тиякачы. Каяка? Багдөлөтүк биякачы. Жинжишка айтпаз көрүп калса дагы болбойсузбу. Саясатта деле атка минерлер бири-бирин өкүл ата, өкүл апа кылып шайлап жүрүшкөнү белгилүү. ЖМКларга ачыкталып калган маалыматка таяна турган болсок, Кыргызстан партиясынын түптөөчүсү Шаршембек Абдыкеримов мурунку премьер-министр Темир Сариевдин өкүл баласы. Генерал Өмүрбек Субаналиев Феликс Куловдун өкүл баласы деп айтылып жүрөт. Ал эми мурунку депутат Тайырбек Сарпашев өзүнүн эле коллегасы Абдыганы Эркебаевдин өкүл баласы. Эске салсак, жогорку кеңештин экс-спикери Ахматбек Келдибеков баласын үйлөнтүп, уул келинине өкүл ата кылып бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду шайлаган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ишенбай Кадырбеков мамлекеттик кызматта иштегендер менен саясатчылардын бири-бирин өкүл ата кылып алышы кызыкчылыктар кагылышын жаратат деп эсептейт. Кызыкчылыктар экономикалык маселелерде болот. Мисалы, тендер өткөндө, конкурс болуп жатканда таасир этет. Кызыкчылык бар болсо, ишти кайсы кишилер менен алып барасың, кайсы кишилер менен иштейсиң, баары чечилет. Бүгүнкү чыгарылышта биз бийликтеги, саясаттагы куда сөк, өкүл ата апалар тууралуу айтып бердик. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Дегеле бийликте отуруп, саясатта жүрүп, кудалашып кеткендерге кандай карайсыз? Жообун комментарийге жазыңыз. Эгер чыгарылыш кызыктуу болгон болсо, башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова болдум. Көрүшкөнчө.